бийик максат, талыкпас аракет, түгөнгүс энергия жана күч. Хаммер спорт клубунда негизги атмосфера. Бул абал өзүн өстүргүсү келген жаш спортчулар үчүн табылгыс жай. Сиз өзүңүздү физикалык жактан өнүктүрүп, ийгилик багындырам десеңиз, сөзсүз түрдө профессионал спортчулардан сабак алууңуз кажет. Мында чет өлкөдө иштеп, тажрыйба арттырган спорт чеберлери машыгат жана баалуу кеңештер менен бөлүшүүгө даяр. Биздин залыбызда азыр фитнес жана бодибилдинг, азыр мына жаңы залыбызда кроссфит жана смешан единоборство деп коет, ММА деп коет азыр бизде. Ошол спорттун түрлөрү менен машыкса болот. Төлөмдөрүбүз орточо эле, орточо баана. Шаарга мындай салыштырсак, шаардан көрө арзаныраак. Бирок шарттары шаардагы спорт залдарынан көрө аябай жакшы. Азыр бул спорт оборудование бардыгы профессионалдуу болуп алып келинди. Москва, Россиядан алып келдик. Бардыгы сапаты өтө жогору, профессионалдуу. Залдагы эң негизги талап тазалык. Чакан имараттын ичинен күчүңүзгө күч кошо турган түрдүү шаймандарды кезиктиресиз. Чуркап, басып, күрөшүп, тартып, түртүп машыксаңыз болот. Иштөө убактысы күндүзгү 9-дан түнкү 11-ге чейин. Чет өлкөдө иштеп келген спортчулар өз мекенинде дагы заманбап спорт комплекстеринин ачылуусу жакшы жөрөлгө дешет. Москвадан бул жакка келип жакшы зал таппадык, условиясы менен жакшы. Ушул залдын условиясы канааттандырат, бардык условиялар бар, жакшы. Кроссфит кылабыз бул жерде. Условиясы бар, кроссфит зонасы бар. Раздевалкасы, душ, бүт бар, жакшы условиясы. Жакында эле Таиландтан келдик. Көптөгөн жакшы турнирлерге чыктык. Ал жактын чемпиону деле болдук. Ошо жакында дагы турнирлерибиз бар. Россиядан, Кытайдан. Ошо буюрса, даярданабыз ушул жерде. Жаңы ачылды зал. Башкалар да келип кылса болот. Полный условия бар. Ушундай эле пикирин Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов дагы баса белгилеп, залды курган жеке ишкерге ыраазычылыгын айтты. Эскерте кетсек, спорт комплексинин ээси жылына 3 миллион сом салык төлөйт. Ушундай жаштарга жаман жолго бурулбасын деп, жаштарга спорт менен дени саап коюп, мамлекеттик шарттар түзүп берген үчүн рахмат. Атын жарыялоодон баш тарткан ишкер спорт тармагын ар дайым колдоп келет. Башкы максаты келечектин күчтүү спортчуларын өстүрүүгө салым кошуу. Бул ишкерликтеги эң чоң, эң сооптуу инвестиция. Спорттун ММА эрежеси зеруруш түрү боюнча оштун жигиттери акыркы убактарда жакшы натыйжа көрсөтүп келишет. Дал ушул дүйнөлүк мелдештерде Кыргызстандын желегинин бийик желбирешине мына ушундай заманбап спорт комплекстеринин салымы чоң. Жылдыз Капарова, Айберсен, жаңылыктар.